Урматтуу Садыр Нуркожоевич, жаныңызда жүргөн кошоматчыларыңыз, эл кулдарыңыз, сабатсыз адамдарыңыз үйүңүзгө жетет. Акылбек Үсөнбек Жапаров же Бакыт Төрөбаев айтты эле, Садыр Жапаров түрмөдөн чыксын деп. Урматтуу мекендештер, кыскасы өлкөнүн келечеги үчүн кайдыгер карабаңыздар. Урматтуу мекендештерим, азыр өлкөбүздө болуп жаткан саясий маселелер боюнча бир аз сөз кылып кетейин деп чыктым. Урматтуу жардаштерим, мынакей жетим тоо боюнча мен өзүм албетте Кыргызстан жараныбыз, анын ичинде кичи мекеним Нарын обласы, анын ичинде Нарын району, эскиче Тяншан болчу, азыр Нарын району, ошол Нарын районуна караштуу жетим тоо ошол жерде болот, кен байлык. Мына ошону иштетебиз деп азыркы бийлик болгон күчүн, аракетин жумшап жатат. Мен ага каршымын. Кээ бир досторубуз адамдар өз оюңарды айтып койсоңор деп чыкты эле. Анан көчө күнү ошол соц тармактардан көрүп, жергиликтүү кээ бир адамдар жетим тоо иштей берсин деп жатканда, ушул тура албай өз оюбузду билдирип чыктык. Урматтуу жардаштерим, ооба, жетим тоо Бакиевдин убагында 2009-жылы лицензиясы берилгенин мен көргөм. Бирок 2010-жылы революция болуп кетип, убактылуу өкмөт келип, аны жокко чыгарган. Ошол Бакиевдин убагында Максим Бакиев бериптир деп кытайларга айтып жүргөндөн мен өз көзүм менен көргөм лицензиясын. Урматтуу мекендештер, азыркы бийликтегилер айтып атат, биз өзүбүз иштетебиз жетим тоону деп. Бул жомок. Себеби Кыргызстанда кен байлыктарды бирөөнү да өзүбүз иштетип көргөн жокпуз. Мына өзүбүз иштетебиз деп алды кумтөрдү алганы абдан жакшы, бирок азыр эмне болуп жатат? Жыйынтык жок. 26% акциябызды берип коюп отурабыз. Мына жер үй, Таластагы жер үйдү аны Россияга берди. Казак ишкери Бажаев иштетип отурат. 1 миллиардка сатып ийген. Анан жетим тоону өзү иштетебиз деген бул адамдын кыжырын да келтирет, күлкүсүн да келтирет. Кыргызда жакшы сөз бар, урматтуу мекендештерим. Эч качан жылан куш болуп уча албайт дейт. Кемпир кыз боло албайт дейт. Коен арстан боло албайт дейт. Ансыгандай 30 жылдан бери өзүбүз иштетпеген кен байлыктар бүгүн иштетебизби? Эмне деген техника керек ага? Жөн эле элди алдаган токтотуш керек. Азыркы бийлик башындагыларга да кайрылат эле, мына казино ачты. Буга биз каршы элек. Мен буга да каршымын, казиного. Ал женге айтып атат казино боюнча дагы кыргыз жарандар кирбейт деп. Ким ишенет? Ошенде иштеген кыргыз атуулдары, кыргыздын балдар, кыздар иштейт. Карапайым үй бүлөдөн чыккан. Анан бизге Европадан келип, ушул казиноңор ойноп кетели деп билбейм ким келет. Бул суу кечпеген нерсе. Элдин да кандайдыр бир бөлүгү катмары кээ бирөө колдоп чыккандан мен таң калам да. Бул сабатсыздыкпы, караңгылыкпы, же кайдыгерликпи, аны өздөрү талдап алар. Казинону ушинтип казынаны толтурабыз десе ишенишет. Эртең ууру кылып, киши өлтүрүп казынаны толтурабыз десе да ишене бересиңерби? Же колдой бересиңерби? Азыркы кылып жаткан боюнча жоопкерчилик түздөн түз президенттин мойнунда. Садыр Нуркожоевич Жапаровдун жана жарым падыша болуп алган Камчыбек Кыдыршаевичтин мойнунда. Кийин булар жооп берет. Мына Улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси Камчыбек Кыдыршаевич биринчи сөзүндө жогорку кеңеште бир депутаттын колуң бутуң сындырам деп айтты. Бул анын өзүнүн деңгээлине жараша сүйлөйдү. Себеп кызматтык этика деген болуш керек. Аны сактаган жок. То есть бул жооп бериш керек болчу. Андан кийин бир уч адамдар Таласка барып апайса дагы адамдар барса гүлүң көккө сапырам дейт. Эмне кудай болуп кетти беле Камчыбек Кыдыршаевич? Чеги менен болуш керек ар нерсени. Камап коем десе болот. Мыйзамсыз. Булардын колунан баары келип атат. Баары келет. Бирок антип коркутканга анын укугу да жок.
мыйзам жол бербейт ал боюнча. Кадр маселеси өлдү. Эч кандай жыйынтык бербейт. Мына Нарынга мурунку губернатор деле эптеп септеп болчу. Ошол эки Нарын, то есть Нарын районунан болчу өзү. Сауырбек деген байкебиз. Азыркысы андан еще хуже жаманын алып келип койду. Такыр эле шымын-шымдай албаган бирөөнү алып келип койду. Алтынбек дегенди. Ошол жетим тоого боюнча. Мына Нарындык комбинин жетекчиси Кочкорлук. Жанталашып Акылбек Өсөнбек Жапаров чуркап жүрөт. Эдил Байсаловдор ушу жетим тоону ачабыз деп. Эч ким ага жол бербейт. Кыргыздын чыныгы патриот уул кыздары, чыныгы адамдары биз башыбыз сайып туруп беребиз. Ал биздин урпактарга ата-бабабыз бизге таштап кеткен, эми биз тарабызга таштайбыз аны. Силер каалаганыңарды кылбайсыңар, эл үчүн ак кызмат кылбай атасыңарбы? Анда отставкага кеткиле, жөн эле элди кыйнабай. Бүгүн бийликтегилер ошо элди коркутуп, үркүтүп, биз андай кылабыз, мындай кылабыз деп, колуңардан эч нерсе келбейт. Токтоткула. Мынакей сөз эркиндиги өлдү. Балтабай, Адилет Балтабай деген жигитти көчөгүнү августтун аягына чейин дагы узартып камап коюшту. Ал эмне коррупционерби? Ал эмне уурубу? Ал казиного каршы чыккан жигит. Ал коррупционерлерге каршы чыккан жигит эле. Мыйзамсыз алып барып камап койдуңар. Ошондой эле Телекмат Куренов деген жигит жатат, азамат. Аны дагы чыгаргыла. Батма деген журналист кыз жатат. Аны дагы жөн эле камап жатасыңар. Аны да чыгарыш керек. А чыныгы коррупционерлер каалагандай жерге абес алып жүрүшөт. Ушул силердин иллюстрация кылып, ушул силердин реформа кылганыңар, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Сиз мамлекетти оңдой, мен келсем кыйратам деп кел президент болдуңуз. Эл шайлады, туура колдогондордун ичинде мен да болгом. Азыр тилекке каршы өкүнүп жатам азыркы саясатыңызды көрүп алып. Эми калп айткандын да чеги болуш керек да. Кыргызстандын карызы жылдан жылга, күндөн күнгө көбөйүп баратат. 5 миллиардтан ашып кетти. Аны апайса Равшан Бауырбекович Жээнбеков айта калса, аны да алып барып суракка чакырдыңар. Эланайын, аны сайттарга өзүңөр жарыялап чыктыңар. Ар бир өкмөттүн отчету, мисалы үчүн бир министрлики башка, комбинники башка, айыл чарба 2% менен сүйлөп атат. То есть өсүш жок. Булар билбейм, эмнени айтып жатат, түшүнбөйсүң дагы да. Анан көптөн бери айтпай калганыбыз, урматтуу мекендештер, эл бышып жетилсин дегенбиз. Убакыт береличи мейли деп. Эң негизгиси ушул жетим тоо боюнча чыкканыбыз себеби мекендештерим, жердештерим. Ушу Нарындык болуп туруп, Кыргызстандык болуп туруп, унчукпай койгон болбойт экен. Анан мекендештер, силер президентти шайладыңар. Жогорку кеңештин депутаттарын шайладыңар. Эми сатылдыбы, шайладыңарбы башка кеп. Бирок ошол президенттен талап кылышыңар керек. Болбойбу? Ошол бир мандаттуудан болобу, партиялык система менен келгендерден болобу, ошол райондон шайлангандардан, жогорку кеңештин депутатынан талап кылышыңар керек. Силер мандат бердиңер аларга, ал депутатка. Ал эмне, ал женге эт жегени бардыбы? Же уктаганы бардыбы? Биз убагында ушунун баарына каршы туруп берели. Бизди колдоп бергиле десек, жок, акчасы барларды шайлап койдуңуздар эле. Мынакей көрүп атасыздар жыйынтыгын. Эгер бийлик бул темп менен кете берсе, анда жаман көрбөсүн. О, биз кудай эмеспиз, доңуз эмеспиз. Бирок бул темп менен кетсе, анда бул бийликте көпкө турбайт. Сооронбай Шарипович убагында айтып аттык элек. Токтоткула десек болбой койгон. Көпкө турбайт десек болбой алып барып бизди камап аткан. Мына акыры эмне болду? 3-4 айдын ичинде чабылып кетти. Атасынан калган кызматтай көрүп Камчыбек Кыдыршаевич жаш баладай болуп сүйлөп атат. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мен сизге кайрылам. Ооба, сиз камалып жатканда, кыйынчылык көрүп жатканда, мына биз чуркап жүргөнбүз, бирок милдет кылып барып жумуш да сураган жокпуз. А сиз бүгүн дардалаңдап жатасыз. Сизден корко турган эч ким жок. Өлбөй турганда адам жок. Маселен, мен сизден коркпойм, бирок сиз алдыгынтип кызматыңызга, бийлигиңизге таянып, эл берген аны таянып дардаңдабаңыз.
Көргөнбүз биз мурунку президенттерди, мурунку сиздин ордуңузда отурган улуттук коопсуздук кызматынын жетекчилерин дагы. Мурат Суталинов эмне болуп жүрөт? Элди теңин албай колун көргөзсө эле, акыры эмне жыйынтык көрдү? 9 жыл түрмөдө отуруп, инсульт болуп ооруп чыкты. Жөнү жок, дардалаңдадан токтотуңуз. Билебиз биз Кыргыз алтынды, Кумтөрдү, темир жолду, аэропортту кимдер башкарып жаткан? Дагы эл бышып жетилсин, анан кийин айтабыз деп. Анан фейктериңер менен бир 200 адамды иштетип коюп, бир 1000ден ашык фейк аккаунт Инстаграмдан, Фейсбуктан жана башкадан ачып алып, бизди жамандаткандан башка, ошо чындыкты айткан адамдарды жамандаттырып, аларды каралагандан башка эч нерсе билбей отурасыңар. Эң кызыгы, урматтуу мекендештер, мына жакын арада Орто Азиянын президенттери келип кетти. Тажикстандыкы, Өзбекстандыкы, Казакстандыкы, Түркмөнстандыкы. Анан биздин президент болуп көлдө жолугушту. Туура, жакшы, тозуп алганы жакшы. Эланай, кичине уят деген болуш керек да. Жайкысын келсе 30 жылдан бери Акаевы да, Бакиеви дагы, Атамбаевы да, Жээнбекови дагы, азыркысы дагы Садыр Жапаров дагы көлгөй салтат, туулган күндөрүн өткөрүшчү мурункулар ошо жака мактан көргөзүп. Туура, жакшы. Керемет ысык көлдү бизге жараткан, энчилеп берген. Биз аны менен сыймыктансак болот. Бирок кышында келсе резиденция кылып турасыңар. Айланайын, завод, фабрика салбайсыңарбы? Ошо менен мактанбайсыңарбы? Мына урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, сиз Өзбекстанга бардыңыз элек. Барганда урматтуу Шавкат Мирзиев Мираманович, Өзбекстандын президенти, завод, фабрикаларды көргөзүп атат силерге. Автобус берди, скорый берди, сүйүнүп келдиңер, туурабы? Биздики болсо кайсы президент келбесин ушу көлгө алып барып эс алтып эле, анан той топур кылгандан башка эч нерсе билбейсиңер. Туура, ал жакшы. Бирок завод, фабрика 7 областка жок дегенде бир 7 жылда бирден курса да болот эле да, 1 жылда бирди. Жок, андай жок. Биздин күчкө толгон уул кыздарыбызды, жаш кыз жигиттерди, кыздарды экспорт кылып жатасыңар. Ошого сүйүнүп, биз Англиядан жумуш таап бердик, биз Германиядан, биз башка мамлекеттен, Европадан, Россиядан, коңшу Казакстандан деп сүйүнүп жатасыңар. Бул силердин кыла турган жумуш ушул. Барып сүрөткө түшөсүңөр, силер блогерсиңерби, артистсиңерби? Тамак ичкенден өйдө чөт. Токтотпойсуңар муну. Мен кээ бир адамдарга, ошо бийликти колдоп аткандарга дагы, башканы айтып аткандарга таң калам. Алардын тамак ичкен бизге эмне кереги бар? Алардын сүрөткө түшкөн эмне кереги бар бизге? Урматтуу мекендештерим, жердештерим, эч качан кайдыгер карабаңыздар. Эч качан. Бийликтегилер акылы болсо токтотуш керек. Сөз эркиндигине тыюу салганды, жана кадр маселесин оңдобосо, ген байлыктар сактап калбаса, анда бийлик көпкө турбайт. Дагы айтам, себеби эч качан эл баягы айтып атпайбы, революция кылат деп. Революцияны эл айластан кылчы, айластан. Тойс. Бийлик жанына баткан үчүн, элдин жанына баткарган үчүн кылган. Маселен, мына көчөкүлө Сооронбай Шариповичтин убагында Асылбек Жээнбековду токтотуңуз, бир тууган энеңизди, Райым Матраимовду токтотуңуз деген үчүн болбой атып, биз айтып атсак, эл карапайым эл айтып атса, мындайча айтканда кечирип коюңуздар, уруп да ойнобой элди, эл деп эсептебей, акыры эмне тапты? Азыр кош бийлик болуп калды. Маселен, Бакиев дагы балдарынын туугандарынын айынан кеткен, Акаев дагы балдарынын аялынын айынан кеткен. Азыр урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздин түйүңүзгө эл жетпейт. Сиздин түйүңүзгө серий кардиналдарыңыз жетет. Бул ким? Арзыбек Бурканов. Бул ким? Рыжий Марат. Бул ким? Үчүнчүсү Каныбек Түмөнбаев. Управдыйаламды бир күн өкмөттө иштебей туруп, Шопурдун Илмяновдун шопуру болгон Түмөнбаев азыр серий кардинал. Мына ушулар жетет. Камчыбек Ташиев жетет сизге. Эл жетпейт. Анан ички иштер министри айтып атат, иштебейлиби деп, мен таң калам. Качан бул апайысы болуп көрдү беле? Кайра ошо адамдарды кекетип мокотот. Акылбек Жапаров азыр алабыз деп атат. Туура, ал кишини негизи камаш керек болчу, мыйзам боюнча.
Себеби мен bir нерсесин айтайын. Үзөңгү куушка 2000 жылы 36 депутат добуш берген. Кыргыз Республикасы, Нарын обласы, Атбаш району 96 000 гектар жер кеткен. Ошондо 2 палаталуу болчу. Мыйзам чыгарып элекилдер. Ошол мыйзам чыгарууда Акылбек Үсөнбекович депутат болуп, ал атасынан калган жердей көрүп, бул Нарындын жери деп башка депутаттар кыйкырып чыкса каршы болуп, ал колдоп атып Акаевка жагыныш үчүн 36 депутаттын ичинде дагы бар, добуш берген. Мына Акаев тактап койдуңар, Каменин жетекчиси Акылбек Жапаровду койдуңар. Ланай, ал жер саткандан чыкканча аны жоопко тартыш керек болчу. Тилекке каршы тарта албайсыңар. Себеби ошонун билими менен силер айлык акыны, пенсия пособияны берип атасыңар. Өзүңөрдүн ага билимиңер жетпей атат. Айтса жаман көрөсүңөр. Укпайсыңар. Урматтуу жердештерим, комментарийлерде туура эмес жазгандар болсо, мен зрением начар. Өзүңүздөр жооп берип коюп туруңуздар. Эми аларга айтышып отурган убактыбыз да жок. Аларды мен ачык эле айтайын, алар менен уруша турган убактым да жок. Аларды чорныйга салып койгула. Мен да салып коем. Ошентип элден четтетип жок кылып салабыз. Мен азыр ушу комментарийлер болсо жооп берүүгө аракет кылайын. Азия түрк элдери менен дос болуш керекпи же орустар мененби? Түрк элдери менен дос болсок сөйлөнтет. Биз болгон мамлекеттер менен баары менен жакшы болуш керек. Туура, түрк элдери биздин бир туугандар, дос болсок жакшы болот. Туура. Коркпогула. Урматтуу жердештерим. Көргөнүбүздү, укканыбызды, билгенибизди, билимибиздин жетишинче айтпасак, эмнебиз адам? Коркуп отуруп, же бир акча берип койсо, же кызмат берип койсо, сатылып кеткен адамдар бар. Эми аларды Кудай өзү таразалар. Мына бизге да кызмат берген. Барган жокпуз го, өлгөн жокпуз качка. Жашап атабыз адамдай болуп. Мен азыркы бийлик менен өзгөчө мамилем жакшы болчу. То есть 10 жыл колдоп жүргөн адам катары, бирок барган жокмун. Кээ активист болмуш болгондор кызмат берсе чуркап барат. Бир 5-10 сом берсе чуркап атат. Мына жетим тоо боюнча дагы жергиликтүү адамдардан эми акчага сатылгандар бар да, кээ бирөө баары дебейм. Бир 10% акча берип койсо, же бир кызмат сунуштап, же туугандарына берип койсо, эми мактап чыгат түшүнбөй эле. Аженде канча деген тонна темир жатат, кен байлык. Аны кантип иштетет? Биринчи завод, фабрика темир иштеткен, завод, фабрика куруш керек булар. Мына 30 жылдан бери биздин темирлер, жанагы Советтер Союзунан калган бүт Кытайга өткөрбөдүбү? Бул биз иштетебиз деген, бул апендинин эле бир сөзү да, бул эч ким ишенбейт, кечирип коюңуздар. Бул жомок. Урматтуу мекендештер, кыскасы өлкөнүн келечеги үчүн кайдыгер карабаңыздар. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, дагы айтам. Сизге кайрылам. Азыр сиздин түйүңүзгө жете турган бул биз эмеспиз. Мен сизди ыйлайм туура. Биз эмеспиз. Жаныңызда жүргөн кошоматчыларыңыз, эл кулдарыңыз, сабатсыз адамдарыңыз түйүңүзгө жетет. Бизден күнөө истеп, же бир айып истебей эле койгула. Канчалык кошомат кошкон адамдар болсо, ошолордон арылмайынча алдыга жылыш болбойт сизде. Мен таң калам да, бүгүн ошол оппозициядагы адамдарды тыйып атасыңар. Алар Акаевдин убагында, Бакиевдин убагында, Атамбаевдин, Жээнбековдин убагында деле айтып жүргөн. Маселен, ошолордун көбү Садыр Жапаров түрмөдөн чыксын деп какшап жүргөн адамдардан. Мен дагы ичинде бармын. Бирок бүгүн да ошолор чындыкты айтып атат. Эмне Акылбек Үсөнбекович Жапаров же Бакыт Төрөбаев айтты эле. Садыр Жапаров түрмөдөн чыксын деп. Сиз кыйынчылык көрүп жатканда, алар Садыр түрмөдөн чыкпасын деп жүрбөдү беле? Бүгүн ошолорду баарын чогултуп алдыңыз. Бүт коррупционер, урларды, мамлекет топлаган, тоногон баарын жаныңызга алып алып, анан кайра элди шылдыңдап атасыңар. Бул не бул? Билими жок, мен көбүн тааныйм. Жогорку кеңештин депутаттарын да көбүн билем. Такыр түшүнүгү жок. Өкмөттө азыр кээ бир ошо иштеп аткан адамдарды да тааныйм, билем.
Билим деген, ой жүгүртүү деген такыр жок буларда. Ушулар менен кантип өлкөнү оңдойбуз? Булар акча санагандан башка эч нерсени билбейт. Бирге бирди, экини кошуш керек, башка билбейт. То есть акча сатып, темир тесек сатып алып, байып алып, эми кызматтарды алып алат. Урматтуу мекендештер, мен бир кызык жагдайды айтайын. Ал кишини жамандаган эмес. Жогорку кеңеш каникулга чыкты. Туура, жакшы. Ал жерде бир 3 депутат эл үчүн талашып сүйлөп атат. Бул Адахан Мадымаров. Мен ал кишинин командасында жокмун, ал кишинин эмем жок, аласа бересем жок. Анан бирөө Исқақ Масалиев, бирөө Султанбай Айжигитов. То есть ошол жогорку кеңеште Камчыбек Кыдыршевич ал кишини Мадымаровду колу бутуң сындырам деп айтты. Мен жана да айттым. Бул Камчыбек Кыдыршевичтин жанагы мен бул эми ал билимине деңгээли да. Мен аны жана кичинекей балдарга салыштырып коем ал кишини. Шок балдар болот го, тентек бир конокко эшит баргандан коркосуң. Эми уят конокко алып барсаң, ажайдан тентектик кылып, уят кылып ийбесин депчи. Эми бир бул эми Камчыбек Кыдыршевич ошентип гүлүн көккө сапырам, же болбосо бир тиги колу бутуң сындырам деген бул 1-класс менен 5-класстын эле баласына айта турган сөзү. Атаман талашып урушат го. Эми элдин көзүнчө мактанып коёюн деді. Колунан келбейт. Бизди камап коюш колунан келет, бирок Мадымаровду камай албайт. Ал белгилүү нерсе. Эми кеп башкада. Жердештерим. Каркыра боюнча Мадымаровду күнөөлөп келет. Туура. 2008-жылкы жогорку кеңештен ратификация болгон, макулдугун берген. Бирок Каркыра боюнча биринчи күнөөлөрдөн мурун Үзөн куушту добуш бергендерди, Акылбек Жапаровдарды эмне үчүн жоопко тартпайсыңар? Ал 2000 жылкы болуп атпайсыңар, аттап кетип атпайсыңар. Макул, Каркыра боюнча Үзөн куушта 36, Каркырада 66 депутат бар. Акаев акталып кетти, башында ошол турган Үзөн кууш боюнча. Каркыра боюнча Бакиевке макул. То есть Бакыт Төрөбаев добуш берген. Аны алып барып вице кылып койдуңар. Акылбек Жапаровдун орун басары. Алтынбек Сулайманов добуш берген. Мына мени калп десе сотко беришсин. Каркыра боюнча. Кысык-Көл областына алып барып өкмөттөн ыйгарым өкүл кылып койдуңар. То есть губернатор. Да мурунча айтканда. Тагдырдын тамашасына таң каласың да. Бир кезде жумуртка менен чапкылаттырып, ошенге чыккан оппозицияны карапайым элди коолап жүргөндөр бүгүн бирөө Ысык-Көл областында губернатор, калганы өкмөттө жетектеп отурат. Анан алардын баарын тийишпей туруп, бир Мадымаровго тийишкендерге мен таң калдым. Анайын, маселен менин күнөөм болсо, макул, мени камагыла, мен барып берем демедим. Бирок мен эле жалгыз эмесмин да. Аженен 60 Мадымаровдон башка 65-ин эмне үчүн камабашыңар керек? Тиякта 36-сын. Колуңардан келбейт бул. Анткени барыңар, мына президенттин кудасы Түмөнбаев деген айтып атпайбы, сиз Каркыра боюнча деп. То есть мен ал кишинин билими жок экенин ошол жогорку кеңештен көрүп күлдүм да. Анткени Каркыра боюнча ата журтта отурат, тизилип депутаттар добуш бергендер, мурункулар. Ак жолдо жүрүшкөндөр. Ишенимде, ынтымакта жүрүшөт. Аларды эмне айтпайсыңар? Эми мындай да бул айласы кеткенде чаптай берет. Баткендеги протокол бул суу кечпей турган сөз. Мен Мадымаровго болушайын деген оюм жок. Мага демектен бышырып чегиле, бирок чындыкты айтыш керек да. Калыстык болуш керек да, акыры турабы? Эми урматтуу жердештер, ортодон үзүлүп кетип атат. Колуман келишинче комментарийлериңизди окуп жооп берүүгө аракет кылайын. Туура айтты. Султанбек Айжигитов мыкты дейт. Туура. Тажрыйбалуу депутат эл тарабынан таанышып келаткан дейт. Талашып келаткан. Туура. Азыр. Жок экен. Ошондуктан мекендештерим, бийлик туура эмес кылып атса, туура эмесин туура эмес деп айталы. Коктук олотто башыбызды катып жатсак да өтөбүз дүйнөдөн. Өзүбүздүн көрө кат үчүн баарыбыз чуркайбыз, бирок ал дагы өтөт, адагы бүтөт. Анан эптеп мен жакшышсам болду, элим не болсо ошо болсун деп жашаган адамыңды өтөт, жакшы жашаганың, жаман жашаганыңды өтөт дүйнөдөн. Байың дагы, кедейиң да бир 2 метр жерге жатабыз. Коркуп жүрүп эч жакка барбайбыз. Биздин
бир гана Кыргызстан деген сүйүктүү мамлекетибиз бар. Ушул жерде гана жашайбыз. Эми башка мамлекетке убактылуу гана иштеп барышыбыз мүмкүн. Бирок ошол мамлекетибизди ата бабаларыбыз бизге кен байлык, жер байлыктын баарын, суу байлыктын баарын таштап кеткенин баарын барыбыз башыбызды бийик көтөрүп колдоп, то есть коргошубуз керек. Бийликтин туура эмес жагын биз айтып каршы турушубуз керек. Анан бир нерсе айткан адамдардын баарын камай берем деген бул чолок акыл, кем акыл бийликтегилердин. Себеби кыргызды камап, кыргызды өлтүрүп коркута албайсыңар. Мына азыр улуттук коопсуздук кызматынан жакын арада эле 2 адам каза болду. Бирөө Славянский университетинде международный факультетинде мугалим болуп турган Марат Казакбаев деген агай бар эле. Жакшы тааныш эле. Мына улуттук коопсуздук кызматынан өлдү. Койс каза болду. Ага ким күнөөкөр? Албетте улуттук коопсуздук кызматы азыркы бийлик жооп бериш керек. Себеби сыртта жүргөн адамды, сол адамды алып барып ичине камап аткандан кийин анын коопсуздугуна алар жоопкерчиликтүү. Тилекке каршы аяктан ооруп чыгып больницадан өлдү. Андан сырткары Айыл банкынын орун басары мурунку ал баланын өлүмү чыкты. Ага ким жоопкер? Соп-со адамды алып барып камашты. То есть аяктан сөөгү чыккандан кийин ошол бийлик жана улуттук коопсуздук кызматы күнөөлүү. Бүгүн булар жооп бербейт, кийин жооп берет. Себеби мен сыртта жүрсөм, өз ден соолугума өзүм жооп берем. Ичке алып барып камагандан кийин бийлик жооп берет. Албетте булар бүгүн Кудайды да тааныбай калды. Камчыбек Кыдыршаевич болсо ойлойт, мен ушул кызматта өмүр бою турам депчи. Же болбосо кийинки президент мен болом дейт. Мен ачык эле айтайын. Мурун ак ишинде колдогом. Камчыбек байке. Мен сизди улуу адам катары, менден жаш улуу байке катары байке деп атам. Жаңыласыз. Кийинки президент сиз болбойсуз. Бул жаш баланын ою да. Же ошол улуттук коопсуздук кызматында өмүр бою турам деген куру куялыңыз бар. Бул ойдон кутулуңуз. Бул сиздин суу кечпей турган ой максатыңыз. Биз көрбөдүк мурунку президенттердин баарын. Анан Камчыбек Кыдыршаевичти азыр баатырга теңегенерге таң калам. Токтотуш керек го. Мен ал кишиден коркпойм. Мен адилеттүүлүктөн, чындыктан, калыстан тайбаганга аракет кылам. Мына айтайын, Атамбаевдин убагында 2011-жылы Чыңгыз хандын 17 баласын айтып митинг кылып, мен да барган митингинде. Садыр Нуркожоевич, Талант Мамытов, азыркы жогорку кеңештин спикери. Ошол жерден митинг кылып, кийин торду аттап кеттилер. Садыр Жапаров аттаган жок, туура жогорку кеңешкерде. Чыңгыз хандын 17 баласын билбейм. Камчыбек Ташиев эле тарыхтан таап алса билбейм. 4 эле баласы бар. Биринчи эле Бөртөдөн. Аны баарыңыздар билесиздер. Жуучу, Чагатай, Үгөдөй, Толуй. Туурабы? Анан ошону айтып алып камалып, мен басып алабыз деп, то есть мен айткан эмесмин деди. Баягы тордон шым айрылганда. Анан кийин Атамбаевдин, буларды 6 ай камабадыбы? Ошол кезде бийлик. Анда мен буларды колдоп жүрчүмүн. Анан Бабановдун чыккандан кийин НТС каналына сүйлөп атат Ташиев. Алмаз Шаршеновичке рахмат, бизди жеңил актап койду. Биз негизи чоң ката кетиргенбиз деп. Азыр деле архивде бар болуш керек. Эми Сооронбай Шариповичтин убагында Сооронбай Шариповичти колдоп жүрдү президенттикте. Анан кайда апайсы болгон бул иши? Бүгүн бийлик колуна тийсе дардаңдап атат. Коркот турган адамдар бул сиздин Камчыбек Кыдыршаевич, Камчыбек байке, сиздин балдарыңыз болуш керек. Жететки оозуңду кайсы сурасаң, мурдун көргөзгөн жогорку кеңештин Ата журт фракциясына депутаттарыңыз, ишенимдеги депутаттарыңыз, Арзыбек Бурхановдун ынтымактагы депутаттарыңыз болуш коркот. Биз коркпойбуз сизден. Коркутуп жүрүп сиз да өтөсүз, мен да өтөм. Кууганда Кудай дейт, качканда Кудай дейт. Антип дардалаңдабаңыз. 5 кыргызды камай аласыңар, ашып кетсе. 5 күчтүү апай сенер. Калган кантип камайсыңар? Көргөнбүз силердин күчтүү бийликтегилерди дагы. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз дагы айтам. Жакшы тааныган адам катары, президент катары сизге кайрылам. Арзыбек Бурхановдун кылып жатканын, режим Маратыңыздын кылып жатканын дагы айтам. Каныбек Түмөнбаевдин
кылып жаткандарын токтотпосоңуз, анан азыркы улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси жана первый вице эки должностьто турат Камчыбек Кыдыршаевдерди токтотпосоңуз, айланаңыздагы балаңызды, аялыңызды, бир туугандарыңызды тартипке салбасаңыз, анда көпкө туруп. Бул сизди коркуткан эмес. Мен макул революцияга каршымын, барбайм дагы. Но эл чыдабайт. Кымбатчылык азыр шундай, сахар 100 сомдон. Мына баарыбыз көрүп турабыз. Азыр эл сизди баягы ойлобоңуз, 80% мени колдойт деп. Жок, мына мен да колдогом. Мен аз сизди колдобойм. Мен эски саясатчылардын бирин да колдобойм. Азыр сизди 80% колдобойт. Мен дагы таң калам, Атамбаевдин, Акаевдин, Бакиевдин, Мадымаровдин, Текебаевдин, Жапаровдин, Ташиевдин, Садыр Жапаровдин да баарынын доконцалары бар да. Баарыныкы бар. Жок, ошол эле кишилер туура. Мисалы үчүн Садыр Жапаровдун колдоочулары Садыр Жапаровдук эле туура, Атамбаевдик эле туура, Мадымаровдук эле туура, Бакиевди колдогондор Бакиевдики туура дейт. Жээнбековди колдогондор Жээнбековди, Ташиевди колдогондор Ташиевдики туура дейт. Алардын бар эмес, кээ бир доконцалары бар да. Биз кыргыз мамлекетинин доконцасы болушубуз керек. Бир адамды эмес, аны кудай кылып алгандар бар. Эски саясатчылар эч качан мамлекетти жыргатпасын көрдүк. Аларга ишенбегиле. Дагы мындай алданып калбагыла. Анан чындыкты айтып жаткан оппозиция болобу, башка болобу, колуңуздардан келсе колдоп бериңиздер. Кудай буйрса айтылбай калган сөздөрдү урматтуу жердештерим. Кичине эл бышып жетилсин, биз дагы ошол азыр күз күрөш экен, эгин тегинибиз жыйнап алалы, чөп чарды жыйнап алалы катары, андан кийин билимибиз жетишинче чындыкты талап кылып айтып турабыз.